сиздин акыйкатчыңыз иш сапарында болгонуна байланыштуу, командировкада болгонуна байланыштуу айтсаңар болмок. Ушул учурда жолугушуу болуп атат, эл аралык жолугушуу өткөзүп атат. Токон Мамытовдун жүрүштүрүшү. Ал жерде акыйкатчын өзүн да көрүп калдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Что случилось? Я в больницу опаздываю. Больницага ооруканага кетип баратасыз. Биз азыр түз эфир аркылуу сизди коомчулук бүтүп көрүп жатат. Бул жер Автандил Жорабеков боюнча маалыматыңыз бар да. Да. Сизди айтып жатат, ал иш менен тааныш, өкүлүн жөнөттү деп. Өзүңүз да кабар алдыңызбы иш боюнча? Мен бул иш болгондо чет өлкөдө Арменияда болчумун. Мына түндө эле келдим учуп, мына чыктым. Мага заместитель эме берди да маалымат. Биздин кызматкер барып жолугуптур. Мындай кандайдыр бир жалып обращениялары болгон жок дейт. Мындай нормально, режим жакшы. Мындай арыз муунум жок. Бул эле следователь следствие башталды. Эми ошону көрөлүк деди дейт. Анан биз болсо эми следствияга омбудсмендин киришкен акысы жок да. Аны өзүңөр жакшы билесиңер, мыйзам боюнча сот процессине, тергөө процесске не то что омбудсмен, вообще эч кимдин, а биздики мыйзам менен чектелген да бияка кириш. Но биздин сотрудниктер барып маалымат алды. Бул ишти өзүңүз дагы колуңузга алып, коомчулукка да бир мынтип үн катып айтасызбы? Анткени сизди баары издеп жаткан учур. Бүткөндөн сөзсүз. Бүт тергөө бүтүп аткандан кийин дагы жолугабыз мындан тышка. Жок, өзүңүз барып Жолугабыз, сөзсүз түрдө жолугабыз. Иш сапары Өзүм да кечинде келди деп атат. Азыр сизди бул жерде имаратта такыр жок деп айткан болчу. Каяктан? Бул жерде жумушта иштеген сиздин өкүлдөрүңүз, Мени көрүп атасызбы? Ооба, сизди көрүп атабыз. Ошондо бул жактагылар кандай деди? Биз иштейбиз. Бул контролдо болот, менин контролумда болот. Чочулабаңыз. Жок, колду эмне? Нагнетать этирбеңиз. Жок, мен колуңузду алып атам мындай. Колду бурабайлабаңыз. Всё, рахмат.